Ассаламу алейкум достор, сіздер менен мен Эргешбаев Тынчтык. Бүгүн сиздер үчүн атайын мотивациялык видеоролик даярдап чыктым. Жакшы нерсени жайылтууга аракет кылайлы. Эгерде бул видео сизге кандайдыр бир пайдасын тийсе, WhatsApp аркылуу башка досторуңуз менен бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Эгерде ушул сыяктуу видеолорду көргүңүз келсе, каналга катталууну унутпаңыз. Ал үчүн астагы подписаться жана жанында колокольчикти баса кетсеңиз жетиштүү. Жана дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде бул видео сизге жакса, сөзсүз түрдө лайк басып, жана астыга комментарийге өз ой пикириңизди жазыңыз. Бул өтө маанилүү мен үчүн. Сен ушундай деп ойлойсуңбу? Жетишикке жеткен, өз максатына жеткен адамдар бир жолу аракет жасап, бир жолу кулап, бир жолу чечим кабылдап, жогору көтөрүлүп, өз максатына жетти дейсиңби? Ийгиликтүү болуу бул ошондой оңой гана деп ойлойсуңбу? Жок. Ийгиликке жетүү, өзгөрүү булардын баары өнөр. Эгер ийгиликке 1-2 күн эрте туруп, блокнотуңа же өз телефонуңа 1-2 мотивациялык сөздөр жазып, интернет желесиндеги баракчаңа мотивациялык сүрөттөрдү киргизип, терең маанидеги сөздөр жазып, сыртыңан өзүңдү сулуу, жетишикке жеткен адам катары көргөзсөң, жеңиш сеники болот дейсиңби? Жетишикке жетүү бул өнөр, чыдамдуулук менен көптөгөн күчтүү, көптөгөн аракеттерди талап кыла турган өнөр, өзүңдүн өткөнүңгө карабай кайра жасоо өнөрү. Биздин көбүбүздө ушундай алсыздык бар. Айланабыздагы башка адамдарга карайбыз, же болбосо Инстаграмдагы, же башка интернет желесинде жетишикке жеткен, өз максатына жеткен адамдарды карап алып, кандай сонун, кандай жолду, кандай таланттуу, эмне деген күчтүү адам деп ойлойбуз. Алар менен биздин өмүрүбүздүн айырмасы жер менен асман сыяктуу. Алар сыяктуу болуу бизге мүмкүн эместей көрүнөт. Дал ушул күмөндөр менен ишенимсиздик калыпташып калган бизге ичибизден өзүбүзгө ийгиликсиздик тамгасын басууга мажбур этет. Ал адамдай болуу кайда мага? Менин болгонум ушу, менин тагдырым ушул. Мунун баары мен үчүн эмес деген ойлор ойго келет. Сени Алла Таала бул дүйнөгө кыйналып, кедейчилик өмүр сүрүү үчүн жөнөткөн жок. Алла Таала ар бир пендесин сүйөт жана ал бул дүйнөдө жакшы жашоосун каалайт. Эмнеге көпчүлүк адамдар кыйналып жашайт билесиңби? Себеби байлык бул баардык кесепеттин башталышы деп ойлойбуз. Ал ойлордун баарын мээңден чыгарып ташта. Ал ойлордун баары сени төмөнгө гана тартат. Эгер сен өмүрүңдү өзгөрткүң келсе, биринчи өз оюңду өзгөрт, өмүргө болгон көз карашыңды өзгөрт. Эгерде чынында сенде максатка жетүү үчүн ниет болсо, чын дилиңден баарын өзгөрткүң келсе, бир гана жеңиш менен жеңүүнү гана карап катып калба. Акча болгон көз карашыңды, оюңду өзгөрт. Акчанын жоктугунан улам азап чеккениңди ойло. Акча жоктугунан канча адамдар оорудан өлүп кетип жатат. Сенде канча акча көп болсо, ошончо көп адамга жакшылык жасай аласың. Ийгиликке жеткиң келсе, бир гана алдыга карай жыла бер. Токтобо, өз аракетиңди токтотпо. Баардыгы бир жолу гана аракет жасагандан же бир гана чечим менен өзгөрөт деп ишенимдүү болбо. Баардык нерсеге даяр бол. Жана сени баардык тоскоолдуктар токтото албайт деп чечим кабылда. Өз тандооңду жаса. Азыр өзүң үчүн аныкта. Сен бул өмүргө эмне кылуу үчүн жаралдың? Бул өмүрдө эмнени каалайсың? Ким болууну каалайсың? Кандай өмүр сүрүүнү каалайсың? Жана анын баарынан кантип жетсе болоорун тандап жаз. Азыр сенен талап кыла турган нерсе баарын аныктап, чечим кабылдап жана эң алгачкы кадамды таштоо.